Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Себастьян Коломпар Сербия жана Акыйкат Кулжигит уулу Кыргызстан. Сербияда өтүп жаткан 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты. Акыйкат жаш балбаныбыз жакында гана Уфада өткөн жаштар арасында дүйнө чемпионатында 3-орунду ээлеп кайткандыгын билебиз. Жаш бирок абдан мыкты балбан деп айтсак дагы болот. Акыйкат Кулжигит уулу кызыл кийимчен. Мына Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты кыргыз балбандары үчүн өтө ийгиликтүү башталды деп дагы айта албайбыз. Акыйкатка чейин 2 балбаныбыз күрөш өткөрүп тилекке каршы жеңилип калды. Бул 87 кг салмакта Азат Салидинов жана 77 кг салмакта Акылбек Талантбековдор. Айткени менен бүгүнкү күнү ошол бүгүнкү мелдеш күнүндө акыркы болуп Кыргызстандан чыгып жаткан Акыйкатта менимче мүмкүнчүлүк жакшы. Акыйкат укмуштуудай мыкты балбан. Ченемдүү түрдө айта алам. 55 кг салмакта Кыргызстандагы эң күчтүү балбандардын бири. Акыйкат бул дүйнө чемпионатына тек гана медаль үчүн барды деп айтсак дагы болот. Эми 23 жашка чейинкилер болгону менен Акыйкат болгону 19 жашта, ошондуктан али жаш бул жакта Акыйкаттан кыйла күчтүү болгон балбандар катышып жатат деп айтсак болот. Себастьян Коломпарга азыр пассивдүү күрөш үчүн эскертүү берилди жана Акыйкат Кулжигит уулу биринчи болуп мынакей партерден өз мүмкүнчүлүгүн колдонуп көрүүгө аракетин жасайт. Бир упай Акыйкатта бар жана Акыйкат партерден ката кетирбеши керек. Мен оюмча ал ката кетирбейт. Жакшы кармады Акыйкат. Көтөрүп кете алган жок. Себастьян Коломпар азырынча жакшы коргонууда. Акыркы аракетти көрөйүн деди эле Акыйкат, бирок сербиялык балбан бул ирет жакшы коргоно алды. Мүмкүнчүлүктү текке кетирди деп айтсак дагы болот. Бирок башты жерге салуунун эч кандай кажети жок. Акыйкат эми алдыга барып, ал болсо өзүнүн мүнөздүү күрөштү көрсөтө бериши керек. Жалпы бул дүйнө чемпионатына 23 жашка чейинкилер арасындагы 8 грек-рим күрөшү боюнча 8 балбан катышууда. Эркин күрөш боюнча 6, кыз-келиндер күрөшү боюнча 2 болот. Жалпы 16 балбаныбыз дүйнө чемпионатында азыр өздөрүнүн күчүн сынап жаткан учуру. Акыйкат мынакей биринчи бөлүктө атаандашына упай берген жок. Бирок өзүнүн ошол мүмкүнчүлүгүн тилекке каршы колдоно албады. Экинчи бөлүктү күтүп калабыз. Биринчи бөлүк мынакей азыр дээрлик жыйынтыкталган учур. Биринчи бөлүк соңуна чыкты, эсеп 1-0. Акыйкат Кулжигит уулу азырынча атаандашынан алды да, бирок бул ишенимдүү бир алдыга чыгуу деп дагы айта албайсың, себеби Акыйкат алгандай абалда бир упайды Коломпар дагы алышы толук ыктымал. Азыр экинчи бөлүктө менимче пассивдүү аракетти кыргыз балбанына берсе керек. Спортчулар кайрадан килем ортосуна кайтып келишти. Күрөштү уланды түрдө көрөлү. Акыйкат Кулжигит уулу кызыл кийимчен балбан. Эми анын атаандашы Себастьян Коломпар сербиялык көк кийимчен балбандын ортосунда өтүп жаткан күрөш. 8-1 финалдык баскыч. Эми Сербия менен Кыргызстандын убакыт айырмачылыгы өтө эле чоң, мисалы 5 саат. Ошондуктан бул топ азыр бир кечигүүлөр болуп жатат. Акыйкаттын биринчи күрөшү Кыргызстандын сааты менен 5-тен өтүп орун алууда. Жарым финалдык күрөштөр тилекке каршы саат
23:00 болот. Ал эми финал андан дагы кечирээк болоорун белгилеп коюшубуз керек. Азыр табло бузулуп калган экен. Оңдошууда ошону табло бузулган учурлар бизде эле болбойт. Башка жактарда да, дүйнө чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында күчтүү албандар катышкан престиждүү мелдештерде дагы болуп келген көрүнүш. Азыр болсо эми бар тең жайында күрөш андан ары уланышы керек. Дагы да оңдолбой жатабы. Оңдолгондой менимче, бирок да бир детальдар бар окшойт да. Кайра белги берилди, күрөш уланат. Эсеп өзүңүздөр көрүп тургандай 1-0. Стоп деп айтып жатат. Стоп, калыс. Бул жакта аппарат дагы иштен чыгып калды тилекке каршы. Акыйкат жаш балбаныбыз жаш экендигине карабастан менимче келечекте бир күчтүү балбан болоорун көрсөтүп тастыктап келе жатат. Эми үмүт кылабыз албетте. Күрөш уланат анда. Азыр Акыйкат жакшы кармады белден. Жана ыкма колдонсо да болот. Акыйкат аягына чейин иштеш керек. Жок дегенде килем сыртына чыгарып койсо, бир упай алып. Ой, бул жерде качып кетти. 2 упай берет, ооба. Мынтип сыртка качып кеткен учурда эскертүү иретинде 2 упай берет. Акырын сыртка чыгып койгондо Коломпарга 1 упай бермек. А жок. Калыс 2 упай деген менен каптанда калыста 1 эле упай берген экен. Эми Сербиядан чыгып жаткандыгын унутпашыбыз керек. Турнир Сербияда өтүп жатат. Андагы белгилеп коюубуз зарыл. Азыр Акыйкат кайра кармап жатат атаандашынын белинен. Ред пассив деп айтууда көрөрмандар, бирок эч кандай пассивдүүлүктү көргөн жокмун Акыйкаттан. Себеби атаандашынын колдорун байлап, мынакей активдүү бир чабуулга өтүүгө бел байлап турат. Бул деген пассивдүү аракет болуп эсептелинбейт. Жакшы Акыйкат азыр жерден атаандашынын тең салмактуулугу жоголгон мезгилде кармап кетүүгө аракеттенди. Бирок оңунан чыккан жок. Кайрадан эскертүү азыр Себастьян Коломпарга берилди. Жана экинчи рет Акыйкат Кулжигит уулу азыр мынакей атаандашынын коргонуусун текшерип көрөт. Жарып өтүүгө аракет кылып көрөт. Эгерде биз көбүртүп айта турган болсок. Кетти Акыйкат. Биринчи бөлүктө да, экинчи бөлүктө дагы калыстар Себастьян Коломпарга эскертүү берүүдө. Бул дагы менимче Акыйкат чечим. Азыр Акыйкат жакшы көтөрүш керек. Ой! Кыргызстан аба жолдору 1-чи серия. Андан кийин Кыргызстан темир жолдору 2-чи серия. 9-0 урматтуу достор. Акыйкат Кулжигит уулу Себастьян Коломпарды ошентип күрөштүн бүтөөрүнө 1 мүнөт 18 секунда калган учурда ишенимдүү жеңди. Азамат Акыйкат. Ушундай күрөштү мен күткөм, баарыбыз тең күткөнбүз. Ал көрсөтүп берди. Достор, каналга жазылыңыздар, буюрса дүйнө чемпионатындагы жаңылыктар уланат бизде.